Биздин президент Садыр Жапаров жана ошондой эле Кыргызстандагы соңку 4-5 жылдагы негизги саясий окуялар боюнча документалдуу тасмабыз даяр болду. Биз аны бүгүн 5-январда 1-сериясын эфирге чыгаралы деп турабыз. Бул тасма негизи 4 сериядан турат. 1-сериясы бул 2020-жылдардагы октябрь окуялары, тагыраагы бийликтин алмашышы жана ошондой эле Кум-Төр окуясы жөнүндө. Ал эми 2-сериясы бул Кыргызстан үчүн жана Борбор Азия үчүн маанилүү делген окуя. Бул чек аралардын такталышы, тагыраагы Кыргызстан, Тажикстан, Кыргызстан, Өзбекстан чек арасынын такталышы жөнүндө болот. Биз бул материалды жасаганда ошол Борбор Азия боюнча эксперттерден дагы пикир алдык. Ал эми 3-сериясы боюнча бул коррупция жана ошондой эле уюшкан кылмыштуу топтор жөнүндө, алардын саясатка, керек болсо мамлекеттик башкарууга таасир эткени боюнча болот. Ал эми 4-серияда бул тышкы саясат, анан Борбор Азия мамлекеттердин ортосундагы интеграция, ынтымак жөнүндө жазадык. Бул тасмага президент Садыр Жапаров жана ошондой эле УКМКнын төрагасы Камчыбек Ташиев жана ушул соңку 4-5 жылдагы саясий окуяларга түз катыштыгы бар, маалыматтары бар адамдар, эксперттер маек беришти. Анан алардын баары бизге ачык сүйлөп берди. Буга чейин коомчулукка чыга элек көп маалыматтарды ачыктады деп айта алабыз. Анан бул бардык платформаларга, YouTube каналга, социалдык тармактагы баракчаларга дагы жүктөлөт. Анан биз айтып атабыз, муну бардык эле адам интернеттен көрө албайт. Ошон үчүн Кыргызстандагы телеканалдар эгерде көрсөтөбүз десе өз эфиринен биз бул материалды бергенге даярбыз. Анда маегибизди баштай берели. Өзүм айткан ошо 4-октябрдан 6-октябрдан баштап 16-октябрга чейинки күндөрү мага бир кылымдай сезилип кетти да. Саясаттагы жолуңузду татаалуу болду деп айтса болобу? Барыңар эле билесиңер, өтө татаалуу болду. Сизге же болбосо УКМКнын төрагасы Ташиевке кандайдыр бир коркунуч алып келиши мүмкүн беле ошол учурда? Эгер сен ушул бойдон азыр кете бере турган болсоң, эртең бийликти дагы оодарып салышы мүмкүн. Анан эмне кылыш керек болчу? Анан эми азыр айта берсек болот. Анан кийин мен ойлодум дагы. Барып кондум. Эртең менен анан кийин экөөбүз анан 10 саат отуруп эчтеке чече алган жокпуз. Анан мен айттым, жок, сен барба дедим. Себеби коомчулукту көрүп турасың азыр. Анткени сырткы күчтөр дагы өтө катуу кийлигишип турган. Мамлекет башчы эмне жөнүндө кыялат? Сиз эмне жөнүндө кыялдыңыз?